тиги 12-ден жашап аткандар ар бир нормасына бузбай карашсын. Жок, оно Гүлсара мага эмне асылышка акысы бар? ГКМ-дагы ГКМ-ны Тузум урган өлүңдү көрөйүн. Барбы? Араптардан махабатты көздү уялып берсек туруптур. Мен айтам азыр. ГКМ-ның кызматкерлери менен чогуу биргеликте иш алып барыңыздар. Неме Мынау башында сурандым. Дмитрий не ол дей бала. Мына биз Манас шаарын болсо республикасы значение кылабыз деп айтып атсам, сөзүбүздүн тартиптүүлүгүбүздү көрсөтпөйлүкпү, адептүүлүгүбүздү мына отурабыз. Ар жактан эле талашып атасың. Мына ар бир очередке жазылдар, ошол очередти сактагыла да. Мен айтпаймынбы, барыңар тең арызыңарды берсең, арызыңар да каралат депчи. Саламатсыңарбы? Эми айнанайын ушу азыркы молдолордон өтүнөм да. Айнанайын ушу силер ортомчу болуп ушул кыздарга махр сураган токтоткулачы айнанайын. Мелбиз. Бу мен айтайын деген маселем жаштардын үйлөнүп үй бүлө куруусу. Дал ушул жерге келгенде чоң маселе чыгып атат. Мурда оозунан сүтү кете элек уул кыздарыбызды ата-энелер бири-бири менен сүйлөшүп, калыңын чечип, бычып, ата-энелер калыңын көстөчү эле. Азыр ата-эне өзүнчө алдыга чөк. Кыздар өзүнчө махр сурайт. Махр десе бул калың экен. Бу Рахматолур чубак айтып кеткен. Калыңдын арабчасы махр. Эми айнанайын ушу азыркы молдолордон өтүнөм да. Айнанайын ушу силер ортомчу болуп ушул кыздарга махр сураган токтоткулачы айнанайын. Бу нике кыйып атканда сен каз эмессиң, илгеркиче айтканда. Ортомчу болбой эле айнанайын. Кызматыңды кыл, дуаңды оку. Ал туттуу, бул туттуу, рахматың айтып, батаңды бергин да чайын ичип, чөнтөгүңө акчаңды салып кете бер. Азыр ал жерде дагы коррупция болуп калыптыр. Өзүнчө ставка чечип коюштур. Ошолордон деле налог албайбы, налоговтер? Кыйган никеңдин 10%-ын төлө дегиле. Ана кандай дейсиз, урмат эмеке, Эрмат мырза айнайын. Сен өзүң үйлөнгөнүңдө андай махр жок болчу, туурабы? Анан эле мына 5 жылдын ичинде эле эме система бузулду да. Ошон үчүн айтар эле, ма эмтеден тыйып таштагылачы алтындар. Бир таластан ушундай бир мыйзам чыккан экен, махрды тыйыптыр деген. Кыргызстанга тарайт этең эле. Рахмат силерге. Түшүндүм, рахмат. Тактап сүйлөбөйм. Султан канал боюнча биз эми Бүгүн келин болгондон кийин келиним мурда турмушка чыккан экен. Ошол бала менен качып кетип, ал баланын бир тууган агасы органда иштейт экен, бирок кайсыл органда иштегенин билбейм. Кадырахунов Элдияр деген же Осмонов Элдияр деген. Ушуну ушул органдардын отдел кадрларына тапшырма берсеңиз, таап берсин. Анан ошол өзүнүн органда иштеген кызматынан пайдаланып, менин балама бүт кылмышты оодарып, менин балам азыркы күндө мына 53 деген жерде жатат. Ушуну акыйкат чечип берсеңер, менде бүт доказательстволору, бүт бар жогу бар. Мен 2025-жылы 18 январда Мөркан деген кызды келин кылып алганмын. Ал менин балам менен 3 күн сүйлөшүп эле үйгө келин болуп келет өз каласы менен. 2 күндөн кийин кыздын аркасынан кудаларым келет. Менин балам менен анын арасында кыз ооруп калып, балам Бишкекке иштегени кетет бир жумага. Анан келет, келгенден кийин кудалар келет. Дагы кыздын туулган күнүндө. Кыз туулган күндү өткөрүп эле 3 февраль күнү качып кетет. Кайсы күнү келип атат? Сизге келин болуп? Мага 18 келет, бирок 20 күн аркасынан келет. 20 январда. Кыз бизге 12 күндөн кийин 18ге толом дейт. 12 күндөн кийин кыз 18ге эмес 16га толот экен. Эмне үчүн ошондо ата-энеси айтпады? Ата-энеси мага эмне үчүн кызым эми 15-те эми 16га толот деп айтпады? Адам барды аркасынан. Туулган күнүндө да 12 адам барды. Кадимкидей салт боюнча кудагыйлар деп күтүп алдык.
балам менен таанышканда эле балам айткан экен, Россияда мени бир жигит намысыма тийип койду деп. 12 күндөн кийин эле кызды качып кетип атат дегенин себеби ошол бала Россиядан келет, ошол бала менен түнү качып кетет. Өзүнүн туугандары аркасынан кубалап кармашат кыз менен баланы. Базар Боргонго беришет, Базар Боргон милициясына. Менде бүт фактылар бар. Базар Боргондун милициясынан бизге кабар деле болгон жок. Мен да кутулганыма Кудайга шүгүр дедим. Ошол бойдон мына быйыл апрелдин 25-inde балама иш козголуп атат да. Апрелдин 25-inde. Окуя январда болуп атат. Окуя былтыр январда болуп атат. Турмуш куруу. А быйыл балама иш козголуп атат. Ошондо ошол бала алып качып кеткен, кыздын намысына тийген балага иш козголбой эле. Каякта мен карапайым 8 баланын энесимин, мен балдарымды тарбиялаганда өзүм тарбиялагам.